Бул макала Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Эң көп көңүл бурдурткан кабар бул аба ырайы тууралуу кабар. Эми эле саясат тууралуу жаңылык болуп, аны тартышып жатканбыз. Радиодон бүгүн баланча шаарга метр квадратына 40 килограммдык жаан жаады деген кабар айтылат. Муну мисал менен айта турган болсок, ошол чатыры 100 метр квадрат болгон үйдүн үстүнө 4 тонна жаан жаады деген мааниге келет. 100 метр квадратчалык аймакка ошончо жаан жааса, бүтүндөй шаар боюнча канча тонна жаан жаады экен? Кызык. Мунун артынан деңиз дайыма кургактыкка карай токтобостон агып жатканын байкайбыз. Деңиз да жандуулар сыяктуу токтобостон өзгөрүп турат. Деңиз суулары буулануу аркылуу кургак жерлерге жаан болуп жааса, дарыялар кайра деңизге токтобостон куюп турат. Бул алмашуу дүйнө жаралгандан бери эч токтобостон кайталанууда. Бул алмашуу жер бетиндеги эсепсиз алмашуулардын бирөөсү гана. Түн күндүзгө карай алмашып чылса, караңгылык жарыкты карай умтулууда. Дүйнө айланган сайын, дүйнөнүн ичинде бараткан ошол жаратыктар да, жолоочулар да токтобостон өзгөрүп алмашууда. Бөбөктөр жигиттик куракка карай умтулса, жигиттер карлык куракка карай умтулууда. Ал эми карыялар болсо, кабыр жашоосуна карай умтулууда. Башка ааламга токтобостон умтулган ошол инсандын милдети кандай? Инсандын милдети Ибрахим алейхиссалам сыяктуу мен чөгүп жок болуп кеткендерди сүйбөйм деп, ошол токтобостон өзгөрүп, алмашып, башка абалга өтүп жаткандарга көңүл бурбастан, өзгөрүүдөн оолак болгон Аллахка көңүл буруп, баш ийүү. Түн кирген кезде ал жаркылдаган жылдызды көрдү да, бул менин кудайым деди. Ал жылдыз батып кеткенде ал өзгөрүп кетүүчүлөрдү сүйбөйм деди.